бүткүл дүйнөлүк китеп күнү менен куттуктайм. Жакшы, кызыктуу китеп көп билим берет, көп жакшы ойлорду ойготот. Китеп адамга канат байлайт, адам үчүн ажайып дүйнө ачат. Китеп өмүрдүн шереги, жан дүйнө азыгы. Китепти сүй, баркын бил, китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Урматтуу замандаштар, мен баарыңыздарды Куштарбек Кимсановдун котормосундагы «Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы» деген китепти окууну сунуштайм. Бул китеп сиздердин жашооңуздарда өзгөртүү киргизет. Бул китептин жардамы менен биз коомду билим берүү системасын өзгөртө алабыз. Китеп биздин доордун бүскүсү. Аны кары жаштын бардыгына биле кереги тиет. Китеп деген бир укмуш, камтыйт аалам сырларын. Талбай окуп түшүнүп, акылдуу бол, бил бар. Китеп окууну жакшы көрбөгөн адамдар ой жүгүрдүүнү да жакшы көрүшпөйт. Жаман жолдоштун таасири кандай болсо, жаман китептин таасири да ошондой. Ким китеп окуса, угат толкунун. Керек болсо көрүп келет деңиздин түбүн. Ким китеп окуса, өлкөлөрдү кыдырып, кылымдарга, замандарга каралат. Китептер булар мыкты достор. Өмүрдөгү кыйчалыш учурдагы кайгылууга болот. Алар эч качан жазылбайт. Китеп өзү сыйдырдуу, бүт кубулуш ичинде үйрөнгүнүм бүт жумшак, эркин менен күчүмдүү. Менин колумдагы китеп балам мыкты болсун десеңиз, мен бул китепти ата-энелерге, жаш үй бүлөлөргө, мугалимдерге, тарбиячыларга сунуштар элем. Себеби бул китепте бала тарбиялоого байланыштуу кеңештер, педагогикалык сунуштар, ой толгоолор берилген. Ким китепти окуй билсе күтүнө, эки дүйнө жарык берер ишине. Китеп баркын баалай билет окуган, билимсиздин эмне келет колунан. Урматтуу китеп сүйүүчүлөр, урматтуу окурмандар, мен сиздерге Касымбек Жунусалиевдин «Ойнон ойгон» деген китебин окууну сунуш кылам. Анткени сиздин ар бир оюңуз чоң энергияга ээ. Ал же сизге дем күч берет, же сизди алсыздандырат. Ошондуктан, урматтуу достор, оюңуздун күчү менен кыялыңыздагы жашоону куруңуз. Замандаш эл китепти сактайлычы, китептин улуулугун дамтайлычы, жулуп алып барарын айырып салбай, китепти көп окуп барктайлычы. Менин колумда бул китеп жашоомду өзгөртсөм, эмнеден баштасам, ийгиликтин сыры эмне экен деп издеп жүрсөңүз, анда бул китеп сиз үчүн. Ийгилик бул сиз. Бул китеп сиздин иш баштооңузга, чечкиндүү болушуңузга, шыктанууңузга, сабырдуу жана бай болушуңузга, сиз ойлогондон да чоң ийгиликтерге жетишиңизге, деги эле ийгиликтүү адам катары калыптанышыңызга жардам берет деген ойдомун. Билим алууга жана анын жемишинен пайдаланууга баардык адамдардын укугу бар. Адамдын ким экенин анын кызыккан китебинен байкоого болот. Окугула китепти, окугула жадабай, жакшысын да, пайдасын да чогулткула жадабай. Менин колумдагы 21-чи клубдун мугалими 7 китептен турган китептер топтому. Бул китепти мен жалпы эле педагогдорго сунуштар элем. Үй жасагын китепке жакшынакай текчеден, кызматыңда дайыма, сенин болсун ал бендең.